Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Бүгүн 5 класстарга тарых сабагы өтүлөт. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабактын темасы карта жөнүндө түшүнүк. Бүгүнкү сабактын максаты дүйнөлүк карта деген эмне экендигин окуп үйрөнүүгө багытталат. Картанын тарыхты окуп үйрөнүүдөгү ролун түшүнөт. Карталардын түрлөрүн салыштырып баалайт. Байыркы мезгилдерде эле грек аалымдары, саякатчылары өзлөрү билген көптөгөн мамлекеттердин, алардын чек араларын, өлкө ичиндеги дарыяларды, шаарларды картага түшүрүүгө аракет жасап келишкен. Байыркы грек астроному, математиги, карта түзүүчүсү Птолемей дүйнөнүн ири мамлекеттердин 53 картасын өз маанисин жоготпой пайдаланып келген. Европа өлкөлөрүндө ал карталар 14-кылымга чейин алмаштырылгыс курал катары колдонулган. Карта жер бетинин кичирейтилип, математикалык жактан аныкталып жана жалпыланып шарттуу белгилер менен кагазга түшүрүлүшү. Карта аркылуу жер бетинин зор мейкиндиктерин, бүтүндөй жер шарын көрүүгө болот. Биздин заманга чейин 3-кылымда Чжанцзян деген Кытай саякатчысы жашаган. Анын Алай тоолорун ашып, Фергана өрөөнүн аралап, батыш өлкөлөрүнө жасаган алгачкы саякаты Улуу жибек жолунун ачылышына өбөлгө түзгөн. Улуу жибек жолунун жалпы узундугу 7000 километрге созулуп, аны ат, төө менен каттаган соодагер 3 жылда басып өткөн. Бул жолдун бир учу Кыргызстан аркылуу өтүп, ал 3 багытта болгон. Улуу жибек жолу биздин заманга чейин 2-кылымдан биздин замандын 14-кылымына чейин Орто Азияны Кытай, алдыңкы Азия жана Европа менен байланыштырып турган кербен жолунун аталышы. Махмуд Кашкари Барскани түзгөн дүйнө картасы. Даанышман жердешибиз Махмуд Кашкари 11-кылымда дүйнөнүн түстүү картасын түзгөн. Анын түзгөн картасы аркылуу биз 10-11-кылымдарда Кыргызстанда жана ага коңшу кандай өлкөлөр жана шаарлар болгонун даана билебиз. Анын түзгөн түстүү картасы ошол кездеги карталардан бир топ өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Бул картада дүйнөнүн борбору катары ыйык туткан ысык көлүбүз, Борбордук теңир тоо аймагы, өзү туулуп өскөн Барскан шаары көрсөтүлгөн. Буга чейин мусулман саякатчылардын картасында көрсөтүлбөгөн чыгыштагы Япония Махмуд Кашкаринин картасына кирген. 10-кылымда Кыргыз кагандыгынын бир аймагы болгон Өтүкен, азыркы Кочкор өрөөнүндөгү Кочңар башы, түштүк аймактагы өзгөн шаарлары дагы картада түшүрүлгөн. Ошондой эле батыштагы Венгрияга чейинки аймактар картадан орун алган. Байыркы Кыргыз дөөлөтү картада. Соңку жылдарда жазуу даректеринин, археологиялык эстеликтердин жардамы аркылуу окумуштуулар кыргыздар жашаган аймакты картага түшүрүп жатышат. Азыркы Кыргызстандын аймагынан башталып, Чыгыш Түркистанга, Монголиянын талааларына, Енисей, Алтай чөлкөмдөрүнө чейин созулат. 6-7-кылымдарда Енисейдеги Кыргыз кагандыгын, 9-10 кылымдардагы улуу Кыргыз дөөлөтүн картадан көргөндөн кийин тарыхын терең билип, эстеп калууга мүмкүндүк түзүлөт. Картанын бир нече түрлөрү бар. Көпчүлүк учурда дүйнөнүн саясий, физикалык карталары колдонулат. Андан тышкары тематикалык, тектоникалык,
климаттык, геологиялык, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн картасы, тарыхый карталар колдонулат. Үйгө тапшырма: карта жөнүндө түшүнүк деген теманы окуйсуңар. Картанын кандай түрлөрүн билесиңер? Шакекчелерге толтургула. Түшүнүгүңөрдү WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Сак саламатта болгула балдар.